Салам достор, Супер ТВ телеканалында жүрүп жаткан Сүйүүнүн авариялык конусу дорамасы көптөгөн көрөрмандардын купулуна толуп, баш каармандар интернетте дале популярдуу болуп турган чагы. Көрөрмандарды экран аркылуу өзүнө жипсиз байлаган Сүйүүнүн авариялык конусу дорамасы тууралуу сөз кылабыз. 16 сериядан турган бул дорама экранда 2019 жылдын декабрь айынан 2020 жылдын февраль айына чейин көрсөтүлгөн. Жанры мелодрама, романтикалык комедия. Ар бир сериясы 70 мүнөттөн турат. Башкы ролдуу актерлор Хён Бин менен Сон Е Джин аткарган. Эсиңиздерде болсо керек, буга чейин аталган актер менен актриса тууралуу толук маалымат бергенбиз. Ал видеолорго шилтемени бул жака комментарий катары тиркеп койдук. Анда эмесе сериалдын сюжети тууралуу кеп кылсак, дорама Түндүк Кореядагы офицер менен Түштүк Кореялык бийкештин сүйүүсүн баяндайт. Юн Сери өз өлкөсүндөгү бай үй-бүлөлөрдүн биринин кызы, анын хоббилеринин бири парапланда секирүү. Дымагы күчтүү кыздын кезектеги парапланда секирүүсү өзгөчө окуяга алып келет. Тагыраагы ал учурда катуу шамал согуп, Түндүк Кореянын аймагына учуруп кетет. Бактарактарга авариялык жол менен конгон Юн Сери мына ошол жерден тагдырына дуушар болот. Түндүк Кореянын аймагына сырттагы адамдарды минтип кирүүсүнө тыюу салынгандыктан Юн Серини кармап алган чек арачы офицер Ли Чон Хёк Түштүк Кореялык сулууну болушунча жаап жашырып коргоого аракет кылат. Башкы серияларда Юн Сери канчалык мекенине кайтууга аракет кылбасын, жашырынып чыгып кете албай коет. Мындан улам ал аны жашырып жүргөн Чон Хёктун үйүндө жашап калат. Элден бекинип жашаган алардын мамилеси акырындап өөрчүп, ортодогу махабат оту тутана баштайт. Түштүк Кореялык кыздын түндүк тарапта жүргөнү болгондо да анын бедели күчтүү капитан жашырып алганы көптөгөн бут тоосулар менен коштолот. Айтор бири-бирине кайнаса каны кошулбаган эки өлкөнүн ырксыз мамилеси анын жарандарынын арзуусуна тоскоол болот. Бирок ага карабай, соңунда өжөр Чон Хёк менен Юн Серинин сүйүүсү күчтүүлүк кылып бирге болушат. Ли Чон Хёктун ролун аткарган Хён Бин Тасма тууралуу образымды толук ачып берүүгө аракет кылдым. Сериалды сүйгөн бардык көрүүчүлөргө чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем деген. Ал эми Юн Серинин образын ачкан Сон Е Джин көптөн бери комедиялык тасмага тартыла элек элем. Сериалга көп күч жумшап, чоң колдоо таптым деген. Сөз соңунда дал ушул баш каармандары жашоодо да түгөй экенин кошумчалап кетейин. Экөө кече жакында эле мамилесин ачыктап, Сүйүүнүн авариялык конусу дорамасынын фанаттарын кубандырышты. Баса, өзүңүздөр билгендей, Сүйүүнүн авариялык конусу сериалы учурда Супер ТВ телеканалынан көрсөтүлүүдө. Иш күндөрү саат 10:00 ар бир сериясы ар түрдүү кызыктарга бай болгон дораманы өткөрүп жибербеңиз. Көрүшкөнчө.